Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, таңкы тамашанын маанайы бир шаңдуу чыгарма менен баштадык. Сиздердин маанайыңыздар көтөрөлү, биз аракет кылдык. Эми дем алыш күнүңүздөр жакшы өтсүн. Ал эми бүгүн биздин Пирамида телеканалында таңкы тамашанын куттуу студиясын конок болуп келип калган Айтылуу ырчы менен тааныштыра турган болсок, өзгөчө ырчы көпчүлүгүңүздөр билгендер бар, билбегендер бар дегендей, эстрадыр деген, комуздар деген Гулиза Талипова деген ырчы кызыбыз. Саламатсызбы Гулиза эже? Саламатсыңарбы? Гулиза эже мөлмөлүм, канча жыл болду көрбөдүм. Ошол эле бойдон экенсиз, болгон өзгөрүптүр. Көйнөгүңдө бир эжебизди бир каттап коелу. Сиздер тамашалап калчу элеңиздер го, баягы Гулиза эже машинаны бат-бат өзгөртөсүң, эмнеге телефонду өзгөртпөйсүз дегендей болуп. Жок, машинаны өзгөртүңүз, анан телефон менен күйөөнү өзгөртпөш керек. Телефонду да өзгөртүп жибердим да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Гулиза Талиповага сиздер бүгүн 1 саат аркагында Пирамида телеканалынан Гулиза Талипованы көрөсүздөр. Кандай деп сүйлөйт. Анан Гулиза Талипова комузда да ырдайт, аккордеондо да ырдайт, эстрадада ырдайт. Анан бүгүн комуз чертип ырдай албайт. Себеби дегенде Гулиза эжем тырмагын жазатуулугуна байланыштуу бүгүн биз башкача эфир кылабыз. Бүгүн биз эфирибизди оюн зоок менен баштайбыз. Ага чейин Гулиза эжеге 1-2 суроону берип алалы. Гулиза эже, акыркы учурда эмне жаңылык кылып атасыз? Чыгармачылыкта эмне жаңылык? Чыгармачылыкта жакшы жаңылыктар бар. Эркин Мээрканов композитор байкебиз менен продюсерлик кылып атат. Мага иштешип атам, жаңырларды жаздырып атабыз, жаңы клиптерди тарттырып атабыз. Буюрса, азыр сиздерден кетет үлпө тыры деген чыгармам. Дагы бир жумадан кийин дагы бир мезгилдер деген чыгармабыз чыгат. Буюрса, клиби даяр болоюн деп калды. Ошентип тынымсыздык менен иштеп атабыз. Бир карасам жаздай болуп жүрөсүз, бир карасам күздөй болуп жүрөсүз. Жашыңыз 40ка келип калса дагы кылыгы күчтүү кыздай болуп жүрөсүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнубузду биз баштайлы. Биз азыр мына баягы адатка айланып калгандай эле 2 чакыруу билетин беребиз. Нургуз Кожонова деген ырчы кыз бар. 23 октябрда боло турган концертине 2 чакыруу билетин утуп алсаңыздар болот. Бул 2 чакыруу билети сиздер үчүн. Бул оюндун шарты жөнөкөй. Биздин WhatsApp номерине SMS жазасыздар. SMS-ти кандай кылып жазасыздар? Гулиза Талиповага арнап ыр жазасыздар. Эгер Гулиза Талиповага сиздер жазган ырдан кайсысы жаккан болсо, ошол номерди, абонентти тандайбыз дагы. Сиздерге 2 чакыруу билетин утуп аласыздар. 23 октябрда боло турган Нургуз Кожонованын концертинде. Эми буга чейин сиз дагы филармонияда чоң концерт койгонсуз. Ошондон кийин концерт кое элексиз, Жок, кое элекмин. Азыр ошо кичинекей кызыбыз 1,5 жашка чыкты буюрса, анан эми кичине чыгармачылык менен иштешип, жаңырларды жаздырып, анан коеюн деген ниет бар. Ниетиңиз жакшы экен. Анан дайыма комуз ойноп жүргөнүңүздү көрүп, мен баягы комуз жок, сизди башкача элестетип атам. Бүгүн комуз ойнобой нерв ойнойт экенсиз да. Комузумду деле ала келдим, уже клип тарттырабыз деп мен сага кечеүн айттым, бирок кыя албаганыман, сени сыйлаганыман, эфирди Пирамида каналын сыйлаганыман келдим. Расылык билебиз. Саламатсыздарбы? Таңкы Пирамида ишиңиздерге ийгилик, дайыма сиздердин калтырбай көрөбүз. Биздин Милана кызыбызды тамашалап коюңуздарчы, жашы 14 дейт. Тамаша, таңкы тамашанын тамашалоочу программасы кече болуп калган. Бүгүн тамашалабайбыз. Кийинки субботада келаткан дем алыш күндөр тамашага салабыз. Сиздер Гулиза Талиповага арнап ыр жазасыздар. Кандай, мисалы, Гулиза Талипованын талантын мактайсыздар, сулуулугун мактайсыздар. Көрдүңүздөрбү? Мына отурган түштөн кийин күйөөгө кетчидей жасанып отурат Гулиза эжебиз. Эгерде ырыңыз Гулиза Талипова жагып калган болсо, Нургуз Кожонованын 23 октябрда боло турган концертине 2 чакыруу билетин утуп аласыз. Бул жерде дагы жаңылык автоунаа, мына автоунаа Мерседес машинесин ойнотуп аткан экен. Муну утуп алышыңыз мүмкүн. Баягы ат чуркубайт, бак чуркайт дейби? Ооба. Багыңыздардан болуп калыш бүгүн. Ошон үчүн бизге арнап SMS-терди жазсаңыздар болот. Бир SMS келген экен. Кутман таңыңыздар менен Пирамида каналына эже салам, эфирдин көркүнүндө жүрө бериңиздер дейт. Биздин режиссерго Жайна эжеге салам айткан экен. Көкөлө учкан куш болсо Гулиза эже дейт. Көркөмү сонун күз болсо дейт. Кейитпей мага окшогон жигитти келин болбой кыз болсо дейт. Мына кереметтер жазылып баштады. Кызга бергиз жоом бар дейт, бирок менин жолдошум бар. Ооба, аны көпчүлүк эл билет болуш керек. Баягы
Дагы бир келген SMS бар экен. Гүлүзө жеке керемет, комузу жок эле бир куплет ырдап берип коюңузчу. Токтогулдан Тайжең дейт. Тайжеңиздин аты жазылбаптыр бирок. Азыр. Мейли атак, мейли байлык жыйбасам, мен өзүң деп түнө кезем ыр жазам. Мел дегени деңиз дайра суу кечип, мел жеген далайда баңгырдашам. Seni suyup sen dep kuyur жазам, сергектен эмес sen жөнүндө ырдасам. Сезимдерге тынчтык бербейт жүрөгүм, seni көрүп seni карап турбасам. Кагылайын кара жаным, кайда жүрдүң мурдатан. Ай рахмат, ырашылык билдиребиз. Салам Пирамида каналы 21 октябрь күнү ийиним Амирхандын туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы? Ийиним 6 жашта дейт. Атасына балдары куттуктайт экен, ырашылык билдиребиз. Дагы келген ырларды жазып атат. Жазыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кокусу ким Гүлүза Талиповага арнап жакшы бир чыгарма жазган, ыр жазган болсо, өзүңүздөр билесиздер, 2 чакыруу билетин утуп аласыздар. Бул концерт Нургуз Кожонованын 23 октябрда боло турган концерти. Ошон үчүн чамдаңыздар. Рахмат. Ал эми Гүлүза эже мына клип тартып атам деп атат. Ошо клибиңиз жакын арада качан чыгып калат? Жана кандай ыр, клип эмне жөнүндө? Ошо жөнүндө айтып отурсаңыз. Мезгилдер деп жакшы ыр жазып берди Эркин байке. Анан деген ал чыгарма мындай тамашалуу, биздин Бопуш Сакиш деген эжелерибиз, актерлор катышкан. Мен өзү эңсеп жүргөм кичинекей, мен ушул актерлор аябай кичинекей бала чагыбыздан өстүк, алардын тамашаларын көрүп. Анан деген Эркин байкеге мен сунуштадым. Эркин байке ушул эже менен байкени тартсак кандай болот десем, анан мен сүйлөшүп көрөйүн деп, анан макулдугун алып, анан тарттык. Менимче жакшы эле болот го деп ойлойм. Жакшы эле болот го деп. Эми ал жакын арада буюрса бир жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде. Өрүм даяр болгондо да сиздерге айтам. Ошондо тырмагымды дагы алып, анан сиздерге келип комсу менен ырдап берем. Буйрса. Ассаламу алейкум. Гүлүза Талиповага мен ыр жазып эле суроо берейин дедим эле. Гүлүза Талипова кайсы жердин кызы болот дейт. Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылынанмын. Кызыл Жылдыз мектебинен бүткөм. Жалаң жылдыздарга жакын экенсиз. Жылдыздарга жакынмын. Аягы 61-60-53 деген абонент. Гүлүза, сен кайгырба, дайым гүл дейт. Рахмат, сиз да күлүп жүрүңүз. Ыр жазган экен. Берде дагы бир соор экен. Гүлүза Талипова, сиз жакында бир клип тарттыңыз. Ырыңыз абдан жакшы экен. Кайрат кыргыздыкына окшошуп калгандайбы деген суроо бар экен. 43 менен аяктаган. Окшошуп калганына макулмун мен дагы. Ар ким ар кандай кабыл алат. Кайрат кыргыздын дагы продюсери Эркин байке болчу. Анан ырлары дагы Эркин байке чыгарган. Ошондуктан илгерки эле Алымкан менен Күлгүн жашты жазгандай эле бир автордун ырлары бири-бирине кайрыктары окшошо берет. Бир автордук эмес, 2-3 автордук деле авторлары бөлөк болсо деле кайрыктары баары бир ошол бир баягы нотадан алынгандан кийин окшошуп кала берет. Биз ага сүйүнөбүз. Кайрат Кыргыз деген жакшы адам, жакшы ырдайт дегендей. Эми коллегабыз. Бир энеден төрөлгөн балдар деле окшош болот да. Эми ооба, бир энеден төрөлгөн деле балдар окшош болот. Ооба. Сиздерге окшош болот да. Кайда буттар окшош турат да сиздерге. Ооба, жок дегенде. Гүлүза гүлдөй ачылган көйнөгү, гүлдөй
сап-сары сулуулугун карачы. Жүзүңөн жылмайып кетпесин, дайым күлүп жүрчү дейт. Бул ыр эмес, жөн эле сөз окшойт. Рахмат, аракет кылып турсуз. Ооба. Аракетти кылдырган махабат деген балекет дейт бирөө жерде. Саламатсыздар, Пирамида каналы кутмантаңыздар менен ишиңиздер ийгилик, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Гүлиза эже, сиз абдан таланттуу адамсыз. Сиздин муздуудан клиптериңиз ас кетет, эмнеге дейт? Мен билбейм. Көйнөктү кийип, жакшы эле. Сарысын, көйнөктүн кийип сарысын, суп-сулуу болуп калыпсың. Өзү эле кыз элең өзгөчө болуп келипсиң дейт. Өзгөчө сулуу кыз элең өзгөчө болуп келипсиң дейт. Гүлиза эжени мактап отурушуп үйүнө жеткенче жүрөгүн жарып албайлы? Ооба, өзүм да. Эфирден аман-эсен чыгаралы. Тамашалап ийним тийишип калат. Тиги жездем таластыгы эмес эле, сиз таластык болуп кетесиз депчи. Ассаламу алейкум. Гүлиза Талиповага бир суроом бар эле. Гүлиза Талипова Шахрат Талипованын эмнеси болот дейт? Менин атамдын эжеси болот Шахрат Талипова. Ошондо мен сиңдиси болом. Эме, урматтуу эле көрчүлөр, биз экрандан Гүлиза Талипованын жагымдуу чыгармасын жаңырталы. Ага чейин сиздерге дагы бир оюндун эрежесин айта кетейин. Гүлиза Талиповага арнап жакшы бир ырлардан жазасыздар. Мисалы, орусча айтканда комплимент деп коелу. Кимиңизден ырыңыздар жаап калган болсо, 23-октябрда боло турган Нургуз Кожонова деген ырчы кыздын концерти болот. Ар жерде автоунаалардагы көптөгөн белектер ойнотулат экен, утуп алышыңыздар мүмкүн. Ошого чамдаңыздар. Биздин WhatsApp номерибиз болсо 0555 45 46 83 номерине жазсаңыздар болот. Ал эми биздин экранда Гүлиза Талипованын аткаруусуна бир жагымдуу. Мына Гүлиза Талипованын аткаруусунда бир керемет клип болду. Бул жерде Гүлиза эже кичине баягы толугураак, албеттүүрөөк көрүнүп калган экен. Бул клипте кичине толук окшойсуз, Мен деген мында 80 килограмм болчумун. 80 килограмм болчумуз, Анан арыктадым дагы чыгармачылык менен иштегенден кийин сахнанын адамы болгондон кийин арыкташ керек деп, анан мен өзү арыктаганда эле мага көп кыйынчылыкты жаратпайт. Анан залга барып, диета кармап, анан мында жаңы эле кыздуу болуп, анан ар кандай гормональный дарыларды иче берип, анан шишип толуп кеткем да, аябай толуп кеткем. Анан тиги жолдошум айтып калат эле, бирок ушундай деле жакшынакайсың, сулуусуң деп коет эле. Мен болсо сүйүнүп жүрө бертирмин да, ичинде сулуу экем депчи. Эми жакшынакай эле экем деп жүрө бертирмин да, азыр көрсөм уялам да. Ошондо эле тиги арыктап туруп анан тарттырсам болмок экен деп. Бирок бул клип жакшы чыгып калды, ийгиликтүү чыгып калды. Рахмат. Салам, Пирамида каналы кутмантаңыздар менен. Гүлиза эже амансызбы? Мүмкүн болсо эски ырлардан бир шеңгелерди алып бересиз. Сиздин сүйлөгөнүңүз деле мага ырдай болуп кетип атат дейт. Гүлиза атына заты жарашкан, көйнөгү жалтырайт, куру кызарат дейт. Куру мен байкап атырмын, сиз байкап калганыңыз кыйын экенсиз. Көйнөгүңүз жаркып тийген күндөй, көркөмүңүз жазга ачылган гүлдөй, согуп турса жүрөгүңүз дүкүлдөп, үнүңүз болсун мычкал апа созгон үндөй. Пирамида каналы таңкы тамаша жамаатына салам деп эле бул кара сөз окшойт. Ассаламу алейкум, биз жаңы кошулдук, конокто ким дейт? Конокто Гүлиза Талипова жаңы кошулган болсоңуз көрүп отура берсеңиз болот. Амирханды куттуктап койгулачы эжеси Уркия дейт. 21-октябрь Амирхандын туулганы менен куттуктайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир аягы 13 менен абонент. Гүлиза деген гүл бар эле, аны эч ким сындырчу эмес. Кийим өзүнө жарашкан, жакшы көрөм гүлдөрдү, сап-сары көйнөгү жайкы гүлдөй дейт. Жайкы гүлдөй дейт. Ыраазычылык билдиребиз СМСтерге. Рахмат. Гүлиза эже кандайсыз? Жаңы эле аткан таңдайсыз, жаркырап тийген айдайсыз, ушундай сулуулугуңуздан жазбайсыз дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өзгөн районунан жазып жатабыз дейт. Жазы айыл өкмөтү Апитаев Анаркан дейт. Анаркан эжеге арнап, Анаркан эже Гүлиза эжеге арнап бире жазган экен. Гүлиза сулуу экенсиң чүрөктөй. Үйүнүң сонун агып түшкөн мүрөктөй. Чыгармачылык менен алышып жүрө бербей жубайыңа, балдарыңа көңүл бургун жүдөтпөй дейт. Абдан жакшы жазылыптыр. Жакшы жазылыптыр. Гүлиза сулуу экенсиң чүрөктөй.
үнүң сонун агып түшкөн мүрөктөй, чыгармачылык менен алышып жүрө бербей, жубайыңа, балдарыңа көңүл бургун жүдөтпөй дейт. Мына керемет чыгарма экен. Бардыгын камтып кетиптир ичине. Апитаев Анархан эжебизге ыраазычылык билдиребиз. Жаттап туруңуз, Кайзыр жазган болсо 2 чакыруу беретин бересиз. Мына Гүлиза эже жаттап атат. Кимиңиздер Гүлиза эжеге жазган ырыңыздар, Гүлиза Талипова жазган ырыңыздар жагып калган болсо, ушул 2 чакыруу билетти беребиз. Бул 23 октябрда Кыргыз эстрадасынын шоу артисттери коштогон Нургуз Кожонова деген ырчыгыздын концерти болот. Берде автоунаа коюлат экен, билеттен багыңыздан болуп калса бул билет лотерея сыяктуу да болуп берилет экен. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы дейт. Жашоонун өзү гүл демек, жашоого Гүлиза бир келет. Жашартып бизди турганда таңкы тамаша керек дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жазылган ыр десек болот. Дагы бир келген СМС бар. Бул жаңы эле окулган эсе. Бир жолу СМС жазгандан кийин экинчи кайра кайталап жазбай деле койсоңуздар болот. Бир жолу жазганыңыздар жетиштүү болот, урматтуу ишенүүчүлөр. Салам. Гүлиза кызым, Айлиге жакшы каалоо айтып койчу, талантына тазим Суузактан дейт. Айлиге бир каалоо тилек айтып койт экенсиз, экрандын алдында көрүп отурат Гүлиза эжесиндей Суузак районунан. Айли келечекте кыргызымдын жакшы кыздарынан бол, сыймыктанган кыздарынан бол, жакшы окуу, ден соолук каалайм сага, ата-энең менен бирге бол, акылдуу кыздардан бол, ойлогон ой максаттарыңа жет. Ошо. Ыраазычылык билдиребиз. Салам Гүлиза Талипова, сизди мен көп жыл болду көрө элекмин. Гүлиза эже, сиз тойлорго ырдап бересизби дейт? Кызматтабыз. Ошо тойлорго барып жүрүп 80 килограмм болуп кеттим дебейсизби? Жок, мен тамакка деле мен көп деле неме берем, мындай баягы кыргыздын макалы бар го, жакшы тамак калганча жаман курсак жарылсын дегендерге кирбейм. Гүлиза Талипова, менин апамдын бүгүн 50 жылдык майрекези менен куттуктап бир жагымдуу чыгарма ырдап берип коесузбу деген, Ай жүрөк деген Токтогулдан дейт. Неге сизди токтогулдар көп суранат? Жердештериңизде? Жердештерим да. Ай жүрөк эже, апаңыздын өмүрү узун болсун. Сиздин апаңызга арнап Сатарбек Жумалиевдин Апакем деген чыгармасынан бир куплет ырдап берип коеюн. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деби, апакем жүрөт сагынып. Алыстан кызым келет деби, апакем жүрөт сагынып. Болду? Рахмат, апалар жашасын, энекелер аман болуңуздар. Энен таманалды бейиштейт, энелер аман болуңуздар. Келген СМС'тер окуй берели. Анархан эженин СМС'нен өтө турган ыр келбей жатат, Ооба. Анархан эженики жакты мага. Чыгармачылык менен жүрө бербей, жубайыңды, балдарыңды жүдөтпө дейби. Жүдөтпөй, кара дейби. Ой, өтө жакшы. 13 менен аяктаган абонент Гүлиза ырыңда терең сыр дейт. Гүлиза, бул бизге СМС жазганда алып баруучу окуганда эмнеге кыйналып атат? Жана үтүр, точка дегендерди коюп, ордор менен жазсаңыздар окуп атканда мен кыйналбайт элем. Мисалы, Гүлиза ырыңда терең сыр жатат деген жерге сөзсүз түрдө точка коюш керек. Гүлиза ырыңда терең сыр жатат. Ырыңды сенин укканда ойлорум учуп кырдашат. Өткөрү өнөр күнүңдү, ойдолотуп өнөрдү, өркүндөтө бер өнөрүңдү. Рахмат. Жакшы жазылган экен. Дагы бир чыгарма бар экен. Гүлиза эже, кандай? Сизге ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Менин жээним Баяманын туулган күнү менен дагы сизден пайдаланып куттуктап өтө кетейин. Куттуктап сиз дагы коюңузчу. Баяман экран алдында сизди көрүп отурат дейт. Ат башыдан чыгып жатабыз дейт. Уулубуз Эрболдун туулган күнү менен Гүлиза Талипова куттуктап койсунчу дейт. Мен үлгүрбөй калатам куттуктаганга. Куттуктап кетиңиз тез. Жа Баямандын деди, Баяман инимдин туулган күнү экен. Туулган күнү менен куттуктайбыз. Дагы көп жашка чык, жүзгө чык, ден соолукта бол, жакшылыктарды каалайм. Элимдин керегине жараган жигиттерден бол. Сары кийим сизге жарашат,
суктанып баары карашат, бардыгы бакыт каалашат, бактылуу бол деп айтышат дейт. Ошо жакшы башталган экен, башы болгон аяк жагына мына сары кийим сизге жарашат, суктанып баары карашат, бардыгы бакыт каалашат, бактылуу бол деп айтышат дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, рахмат. Учуп келип конду чымчык бактагы, ачылам деп турат гүлдөр сапсары. Сулуулукту көрүп жатам Гүлиза эжеден, кандай сонун аппак таңдын атканы. Акылына акылы топ жарашкан. Суктанышы элдери көпкө карашкан. Өркүндөсүн бийиктерге үнүңүз, элдер сизди эмгегиңизди баалашкан. Акылай деген. Акылайга ыраазычылык билдиребиз. Акылай жазган экен. Рахмат. Бир жолу СМС жазгандар кайра экинчи жазбай койсоңуздар болот. Жаратканым кыргыздарга арнаган, булбул үндүү ырчы кызды таптаган. Кызмат кылып кыргыз элге дайыма, көп жашаңыз үй бүлөнүн кашында дейт. Рахмат. Сиздер ырыңыздар абдан жакшы болуп атат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Болгону аяк жагы түшпөй калып атат, финалы. Жана бир ырга мен самашат дегенди кошуп жиберейин дедим да, мен да акын болуп кетейин деп атам. Ырларды окуп атсаң мен кошулам. Гүлиза салам. Жанагы клибиңде кыздар балдар нукура кыргызча кийиптир. Бирок нукура бийлесе болмок. Азыркы заманбап бийлептир. Ырынын дагы мааниси жакшы экен дейт. Мен айтып кетер элем. Ар кимдин табити ар кандай. Анан баардык адамдарга жагыш үчүн Анын үчүн акча болуш керек дегендейчи. Акча баардык адамдарга бизге жагат го. Баарыбыз мындай тандабай эле макул деп ала беребиз го. Ошол сыяктуу болушубуз керек да. Анан биз атайын ошо мындай этно современный этно кылганбыз да муну. Биз өзүбүз атайын кылганбыз аны. Келген СМСтерди салам пирамида менин досум Улуктун туулган күнү менен куттуктап койгулачы сураныш дейт. Улукту куттуктап коебуз. Улуктун туулган күнү менен куттуктайбыз. Бул бала дагы көп жашасын, ата-энесинин маңдайында болсун, акылдуу балдардан болсун, кыргызымдын чек арасын коргогон балдардан болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнга келели, куттуктоолорду кичине жыйынтыктап туралы. Сиздер ыр жазыңыздар. Ким ыры жакшы жазылган болсо 2 чакыруу билетин утуп аласыздар. Нургыз Кожонова деген ырчы кыздын концертине, бул концертте автоунаа лотерейный билет болушу, билеттин ичи ойнотулат экен. Багыңыздан болуп утуп калышыңыз мүмкүн. 2 кишиге чакыруу билетин. Кутман таңгар менен Гүля кызым ден соолук, менин неберем Алихандын туулган күнү менен куттуктап койсоңуздар жакшы болот эле дейт. Эмне окубай жатасыздар дейт, окуганга убакыт тийбей жатат. Ырларды карап атабыз, биз жазылган ырларды, оюн жүрүп атат, бул жерде ыр жазыш керек. Азырынча бизде акындар аз экен, анда эмесе биз сүйлөшүп Алихандын туулган күнү кут болсун, башына бал булдаган бакыт консун, алдыда Алихан үчүн деп кенен жолдор ачылсын, түрлүү кооз гүлгө толсун деп мен да акын болуп кеттим. Бир убакта ыр менен сүйлөп экөөбүз төгүшүп калбайлы. Ошентип ыр жазып кетсек жакшы болот эле го. Биз туулган күндөрдө окубай туралы урматтуу телекөрүүчүлөр туура түшүнөсүздөр. Гүлиза Талиповго арнап ыр жазасыздар. Эгер ким тезирээк жазыш керек, биздин карамагыбызда болгону 22 мүнөт гана убактыбыз калды. Ошонун ичинде тезирээк ыр жазып, могу 2 чакыруу билетти утуп алганга сиздер чамдаңыздар. Ага чейин биз Гүлиза эже менен сүйлөшүп туралы. Гүлиза эже бияка келген СМСтер бар, ага чейин сүйлөшүп туралы. Буга чейин ушундай эфирлер болду эле, сизге арнап ыр жазган эфирлер. Жок, арнап ыр жазган эфирлер болгон жок го дейм. Капысынан эле жазылып калбаса. Капысынан жазылып калбаса. Кайра бат эле келип калып атат. Аягы 24 менен аяктаган. Саламатсыздарбы Кутман таң? Эфирон Настогу Атабайдын үй бүлөсүнө салам жолдойм дейт. Жана мен эфирди көрүп отурам. Гүлиза Талипова керемет, ырдаган ыры керемет. Тырмагы түшкөндөн кийин комузу менен сөзсүз түрдө келсинчи дейт. Алтынбек Байкеңерми мен дейт. Алтынбек Байке ким тааныйт? Гүлиза Талипова таңкы тамаша жаркырап келди.
Гүлзат Алипова таңкы тамашага жаркырап келди. Жаркырап элге ачык маанай тартуулап болгон 32 тишин көрсөтүп ырдап булбулдай такылдап ырдап берди. Бул жөн эле сөз. Келди, берди деген жерлер окшошот атат. Гүлза Аракет кылып гүлүңдөгөн атат да. гүлбү өзү. Гүлнүңдөй гүл сымалдуу сулуу көзү. Кадалды жүрөгүбүздөн такыр чыкпай, суп-сулуу татынакай сулуу өңү дейт. Бул дагы кичине жакыныраак, жана ким эле Анара эжен. Анара эжеген өзгөн менен жазган. Анара эже таланты күчтүү экен, ошо эженкине Анара эженкинен өтө албай жатабыз, дагы шамдаңыздар. Эмесе биздин экранда кайрадан жагымдуу чыгарма жаңырсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Гүлзат Алипованын экинчи клибин көрдүк. Бул клип дагы мына керемет клиптерден болгон. Ал эми келген СМСтерге көңүл буралы. Жаңы кошулгандарга тез айта кетейин мен. 2 чакыруу билети Нургуз Кожоновдун концертине 23-октябрда боло турган концертке оюн ойнотулуп атат. Гүлзат Алиповага арнап бир куплет, бир жагымдуу жазган мозоңуздар, Гүлзага жагып калган мозо, ошол абоненттин ээсине тапшырабыз. 2 чакыруу билетин алып концерт көрүп, көңүл ачканча анан автоунаа лотерея оюнуна коюлуп аткан экен, утуп алышыңыз мүмкүн. Гүлза кыргызымда мыкты кызсың. Азыр көрдүм кызыгың. Тырмак деп комуз таштапсың. Болбойт мындай кылганың. Кара кулжадан Нургыз дейт. Жакшы. Жок, мен комузду таштабайм, буюрса өмүрүмдүн аягына чейин комуз колунда өтөт. Бул убактылуу гана. Бир жумага эле жасаткам. Кайра алабыз. Жаркырап маанайыңыз ачык болсун, эч жериңиз оорубай аман болуп, жакшылыктар сизди колдоп, жамандыктар жок болсун. Аман эсен жүрүп, сиз колуңуздан комузуңуз түспөсүн деп смайликтардын ар түркүндө ийгилик каалаган смайликтердин сүрөтүн коюп жөнөткөн абонентибизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге дагы көптөгөн улуу муундар байланышка чыкмак эле. Алар биздин азыр телефонубуз жокко байланыштуу чыга албай жатат. WhatsAppка киргендер гана, жаштар гана азыр орто муундан ылдый WhatsAppта түшүнгөндөр гана SMS жазып атат. Таң атып, нурун чачып турган убак. Таң эртеден Гүлзат эже көңүл сурап, таң манайга конок болуп келиптирсиз, гүлдөй жайнап ачылып, нур чачырап. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат айтканыңыз келсин. Аткан таң келди жадырап Гүлза. Айым келди күндөй болуп нур чачып турду. Жүзүңөрүң элиме ардайым, жүрө бериңиз үндү дейт. Ыраазычылык билдиребиз, бул жөн эле сөз экен. Гүлдөн гүлгө секрет көпөлөк. Болгондой жарашыктуу кебетеси сап сары көпөлөктөй гүлдөн чыккан Гүлза, гүлдөй жайнап көздөрү кашы кара менен чийилген. Жакшы жазыптыр, бардым кошоон дегенге болбой калыптыр. Саламатсыздарбы Гүлзайым, талантыңызга таазим, сизден сураныч, эгиз балдарыбыз Саид менен Саиданын туулган күнү менен куттуктап ырдап коесузбу деп мындай деген смайлик бар го. Ошон жөнөтүп жакшы алып барасың, бар жогун айт. Мындай деген смайлик жөнөтүп ошо. Эми ким эле? Балдардын аттары ким экен? Эгиз балдар Саид менен Саиданын дейт. Саид менен Саиданын өмүрү узун болсун. Бактылуу адам экенсиз, эгиз балдарыңыз бар экен, көп жашасын, ден соолугу чың болсун балдарыңыздын. Туулган күнү экен. Туулган күнү экен ошо. Туулган күндөрү кут болсун. Дагы жакшы көп туулган күндөрүн өткөзүңүздөр. Эми бир куплеттер жазсаңыз, бир куплет ырдап берейин. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапести багып күйбөгөн. Баласы үчүн жок чыгар, башынан азап үйбөгөн. Толуп калса баласы, төгөнөт экен аргасы, берүүгө даяр жанында болсо эгер
туганын айласы. Эми багы неме экен? Мен бир куплет ырга ичим жылыбай кылат экен. Поэтому берле башынан берле бир куплеттен токтоп калган, мага көнүм иш атат, болбой атат да. Айт экен кээ бири айга күнгө жетсе деп, каалайт экен кээ бири жардан учуп кетсе деп. Сиз кааладыз ырлардын узак өмүр жашаңыз, ырлар менен жашаган сиздей айым Кыргызда бар экен. Рахмат. Нуржан кызы Аида Талас областынан жазган экен. Эми тырмак клип чыккандан кийин тырмактары клип бүткөндөн кийин бир күнү комузуңузду алып кайра келиңиз, анда толук ырдап бересиз. Ооба, клипти дагы неме көрсөтөбүз ошондо. Бир куплет ичиңиз чыкпай калса. Ооба. Шооласы айдын нур чачып, жүрдүк биз көпкө сырдашып, агылып сезим ыргагы ай менен кошо кырдашып деп Асел эжеңер Гүлиза карнап дейт. Керемет чыгарма. Рахмат Асел эже. Нурсултан жээнимдин ыр жазып жатты эле, ырын сиз окубай койдуңуз, окшошпой калды окшойт дейт. Гүлүмдөп турган нурлуу жүзүңүз, күлкү менен аваз сындуу үнүңүз, жакшы көрөм жаркылдаган эжеке, жарык болсун ар бир тийген күнүңүз. Бакытты аралыңыз табыңыз, күлкү менен атсын сиздин таңыңыз. Бар жашоону бакыт менен бир улай, бакыт болуп ыр дүйнөдө калыңыз дейт. Рахмат, жакшы, бул дагы 37-59-01 менен аяктаган абонентке ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жазган экен. Биздин келин го дейт. Биздин келин эфирдин көркүн ачып отурат дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Гүлиза сары көйнөк кийипсиң, жаркырап сахнага чыксаң, парпырап залда отурган эркектер калат калтырап. Сен чыгып кетсең сахнадан, залдагы эркектер калат жалдырап дейт. 36, 35, 37 менен аяктаган. Эмнеденди деле билбей калдым. Эми бирөөлөрүн бир СМС тандап туруп берели Гүлиза эже. Убактыбыз жанагы 15 мүнөт убакыт калды. Анара эже жанагы жолдошуң менен балдарыңа да көңүл бур, ырдап эле жүрө бербейди. Урушту го, мен ошолор жакты мага. Анара эже фамилиясын уnuткан болсо Анара эжеге тапшыралы. Урматтуу Анара эже, сиз бизге кайрадан байланышка чыгып коюңуз. Мына Гүлиза Талипова сиздин ырыгыңызды тандап атат. Себеби сиз баягы Токтогулдук кыз баягы жөн акындардын ырын тандабай, сиз баягы чымчык болгон экенсиз. Ошон үчүн сиздин ырыгыңызды тандап атат. Бизге кайрадан СМСке байланышка чыгып койсоңуз болот. Ага чейин Гүлиза эжеден дагы бир куплет чыгарма күтпөсөк болбой калды дейт бияктан. Саламатсыздарбы? Мен 3 терек айылынан чыгып аттым эле дейт. Неберем аябай жакшы көрөт, Гүлизадай ырчы озом деп жүрөт. 3 теректиктерге салам айтып, Тарел таятасын атынан ыр белек тартуулап коюңуздарчы дейт. Тарел деген тайтабыз ыр суранып атат 3 теректен. Тарел таятага бактылуу каалуулукты каалайм. Жалпы эле ошо бир туугандарыңыздын, бала чакаларыңыздын төрүндө сый урматка ээ болуп жүрө бериңиз. Дагы ошо Үчтерек район болчу мурда. Жалпы эле ошо Үчтеректиктерге тынччылык каалайм, сиздерге салам. Ар дайым жүрөгүмдөсүздөр. Биз ошол жактан топурагыңыздарды, топурактын чаңын жыттап өскөнбүз. Сиздер үчүн бир куплет ырдап берейин. Асанкалы Керимбаевдин Керемет сүйүү деген чыгармасынан, Жакшы болот. Көрүндүң көзгөн кириде, көп караба жал тигиле, кет алгыз кылып байладың, керемета сүйүү жибине, кет алгыз кылып байладың, керемета сүйүү жибине. Терең растык билебиз. Бизге
Урматтуу телекөрүүчүлөр, эң негизгиси биздин телеканалды көрүп аткандар көп экенин билдирип атат. Көп СМС келип кетти. Мен мунун баарын окуп жетише албай калдым. Бирок эң негизгиси эми баягы кичине болсо да бизде да чыгармачылык өнөр бар. Гүлиз эжем тандаган жана Анархан эженкинен башка кыйын ырлар келген жок. Бирок 10 деген СМСтер келди. Бардыгы Гүлиза Талипова ыраазычылыгын билдирди. Сиз дагы атактуу, даңктуу 10 күн концерт берген ырчылардай болуңуз деген айгым сын пикирлерин айтты, бирөөгө салыштырды. Артүркүн эсептери бар экен. Эл ичи өнөргенчи дейт, эл оозунда элек жок дегендей. Эмесе Анархан эжени куттуктайбыз. Гүлиза Талиповага жазган ыргыңыз үчүн дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Анархан эже өзгөндөн келип эми 2 чакыруу билетиңизди алып кетсеңиз болот. Жок болсо Бишкектеги тааныштарыңыз кайтсаңыз болот. Нургуз Кожонованын концертине барып көңүл ачып, жана авто унаанын ээси болуп калышы мүмкүн. Толук келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Ал эми биз болсо эфирибизди убакыт саат ошо менен жыйынтыктайбыз. Гүлиза Талипова буйруса жаңы клип тартылса дагы келет да. Комузум менен кошо келет. Комузум менен келет. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эфириңиздердин көп көрөрмандарды жарата бериңиздер. Рахмат сиздерди мени унутпай чакырганыңыздарга. Сизди биздер эмес элде унутпаптыр. Баягы сиздер ушундай чакырып турсаңыздар, биз дагы чыгармачылыгыбызга жаңы дем берип иштегенге аракет кылып алдыга тырмышып калат экенбиз да. Рахмат сиздерге да. Көкөлөп кетпей көктөгү жылдыздыкка, жерде жүрө берели жетеги мыкты кыргызга. Эми биз могу келген СМСтерди тез-тезден окуп бүтүрө салайын. Жаркырап ачык маанай жакшылык каалап айтамын, небере жыттап сүйүнүп бактылуу болуп жашаймын. 6 базар күндөрдү күтүп мен таңкы тамашада капталдап жатып каламын дейт. Ыр бүтүп калды туугандар. Баары эле акын болуп кетти. Ыр бүтүп калды. Билетти уткусу келип атат. Билет менен концертке барып, машина уткулары келип атат. Окпойсуздар. Саламатсыңарбы? Ысык көл районундагы Кашат айылынын тургуну Серековторго Кара Балтадан салам жолдоп коюңуздарчы. Сиздерден Сураныч Пирамида телеканалы дейт. Биздин суранычты аткарып койгулачы Салам Пирамида бүгүн келиним кымбаттын туулган күнү эле. Мүмкүн болсо куттуктап койгулачы дейт Сураныч. Кочкордун кайнатасы Медет кайненеси Салыйка дейт. Жакшы кайната кайнен экен. Ооба, жакшы кайната кайнен экен. Ким эле келиндин аты? Келиниңиз дагы сиздер ойлогондой келин болсун, кайната кайненеңизди сыйлаңыз. Сиз кайната кайненеңизди сыйласаңыз, сизди дагы кийин келиниңиз сыйлайт. Өмүрүңүз узун болсун, туулган күнүңүз кут болсун. Билет баасы жок, бул мындай нерселер билбейт экенбиз, эми алар эмес чакырат, бизге болгону режиссер берди 2 билет, ошону ойнотуп атабыз. Көп СМСтер бар. Гүлиз эже сизге ийгилик, ден соолук, өмүрүңүз узун болсун дейт. Гүлиз эже жакшы жөнөкөй эже дейт. Таласка биздин тойго келип бергенсиз дейт. Рахмат. Гүлиз айым, дайыма бактылуу болуп жүрө бериңиз. Жолдошуңуз дагы чыгармачылыкта жүрөбү дейт. Жок, чыгармачылыкта эмес, башка сферада. Башка сферада экен. Менин балам Исхак бүгүн 1 жашка чыкты эле. Куттуктап коесуздарбы дейт. Мейли 1 жаш, өмүрү узун болсун, дагы көп жашка чыксын. 99 жашасын. Болсун, эң негизи. Гүлиз эжеге бир суроо берейин дагы, анан эфирди жыйынтайын. Азыр манакей кыргыздар мурун урууга түндүк түштүккө бөлүнүп келсек, азыр бөлүнбөй калдык. Азыр WhatsApp'тан баарыбыз группа болуп бөлүнүп калдык. Чын эле? Сенден уготом ушуну. Өзү менден көп нерсе угасыз. Аял бар эркектер өзүнчө, аял жок эркектер өзүнчө, күйөөсү бар аялдар өзүнчө, күйөөсү жок эркектер өзүнчө, бир шеринелер өзүнчө, бир байна бит өзүнчө группа. Ошонун ичинде канча группада барсыз? Мен деген немеде бармын азыр. Баламдын футболу бар. Ошол жакта бармын. Балам 6-класста окуйт. Ал жакта бармын, 6-класс деген группа. Анан Комузга барат, Комуз группасында бармын. Бүт эле балдарыбыз үчүн, эми азыр ата-энелердин бардыгы эле балдар үчүн деп жашап келет эмеспи? Анан Берешем бол деген группа бар. Айылыбыздын кайрымдуулук немеси. Кайрымдуулук фонду бар, ошол группа бар, Берешен. Уже 4 группа. 4 группа. Анан Аяштар деген группабыз бар. Ал жерде Аяштар 5 элебиз да. Анан эми бир тууганчык деген бар. Бир тууганчык 6 болсуз. 6 адам бар экен. Анан ошол
Маданият, тамадалар деген группаларда жоксуз, Жок, мындай. Кудайга шүгүр бир алтыбыз эле ошо группада ынтымактуу болуңуз. Айылда кой кезүү деген группа бар экен. Бар деп Кой уккам мен кезүү, да. койлордун сүрөтүн коюп WhatsApp ачып коюптур. Кимдин кой жая турган кезеги деп сүйлөп коет экен. Меники деп тиги кол көтөрөт, Исмаил менен. Койдорун айдап чыгат, кетти кой кесүү. Кечинде койун түгөл келбей калса бөлөк кой жокпу деп сүйлөйт экен. Тим сүрөткө тартып могу эмеспи деп салып коет экен мынакей. Кандай гана, илгери деген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошо группада жүрө берели. Бири-бирибизди пакунилы кылып кетпейли. Ошо группабызда ынтымак болсун. Ал эми жаңы саатта сиздер менен кайрадан жаңы конок менен жолугушам. Ал эми Гүлиза Талиповага ичкен чайыңыз ызык, жашооңуз кызык, ден соолугуңуз бышык, жолдошуңуз менен сүйүүңүз ызык болсун деп эфирде жыйынтыктайбыз. Рахмат. Сиздерге дагы ошону каалайбыз.